Көйгөйлөрдү ортого салгандар Үрмарал айылынын тургундары. Калкынын саны 663 болгондуктан элдик курултайга айылдан 4 делегат гана шайлана алат. Талашып тартышып олтуруп акырында 4 адамды эл колдоп берди. Алардын катарында дыйкан Сагындык Турдалиев бар. Айыл тургуну Үрмаралдын көйгөйлөрүн элдин атынан көтөрүүнү көздөп турат. Ал кишке чейин нечедеги президенттер келген. Мындай көйгөйлөр айтылып эле келген, чечилген эмес да, жер-жеринде калып калган. Мына азыр ар бир маселени жер-жерден бар чечкиле деген идея көтөрүп атат да, эң туура мен ошосун колдойм да. Тандалган делегаттар 5 ноябрда Акназаров айыл аймагында өтүүчү 50 адамдан турган жергиликтүү курултайга катышат. Делегаттар өз ара кеңешип, элүүнүн ичинен экөөнү шайлап, Бишкекке элдик курултайга жөнөтүшөт. Көйгөйлөрдү жетекчилерден эмес, элдин өзүнөн угууну көздөгөн президенттин курултай өткөрүү чечимин делегаттар туура деп эсептешет. Көчөлөр бөлүнгөнүбүзгө 30 жылдан ашып калды. Алиге чейин ошол жерлерге свет деген жок. Көчөнүн структурасын чечилген эмес ушул убакка чейин. Ошол маселелер бар. Анан тышкары жаңы курулган ошо бөлүнгөн көчөлөрдө проблемалар көп, ошолорду көтөргөнгө аракет кылабыз. Бүгүнкү шайланган делегаттар жергиликтүү курултайда Үрмарал айылындагы эң орчундуу 3 маселени көтөрүшөт. Айыл тургундары көйгөйлөрдүн чечилишине үмүт кылышууда. Топ-туура шайладык. Мен ушинтип ойлоп атырмын. Туура шайлап карадыңыздар. Билимине карадык. Чечкиндүгүнө карадык. Булар айта алат деп ойлодук. Мыкты жигиттер, элдин көйгөйүн түшүнгөн балдарды шайладык деп мен ойлоп жатырмын. Биздин айыл өкмөттө 3 чоң маселе бар экен. Ошону чечип келет деп ойлойм мен. Бакай Ата районунун Акназаров айылында элдик курултайга даярдыктар кызуу жүрүп жатат. Курултайга делегаттарды бекитүүгө жергиликтүү бийлик кийлигише албайт. Талапка ылайык депутаттар, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер, соттуулугу барлар, жашы 18ге толо электер жана кыргыз жарандыгы жоктор элдик курултайга делегат болуп шайлана албайт. Көкташ айылынан элдик жыйынды өткүздүк. Азыр Үрмарал айылында элдик жыйынды бүгүн өткүзүп атабыз. Эртең Маларатта болот, Ташкулукта, анан Кызылчада. Калктын салына жараша бөлүндү. 50 делегат болот бизде. Бул жерде муниципалдык кызматкерлерди, мамлекеттик кызматкерлерди эч кимди аралаштырган жокпуз. Жергиликтүү курултайда тандалган делегаттар 25 ноябрда Бишкек шаарында өтүүчү элдик курултайга барат. Алар президенттин катышуусундагы курултайда сүйлөп, айрым жетекчилердин жашырып чечпей жүргөн көйгөйлөрдү түз айтып, сунуш бере алышат. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, Бакай Ата району.